Амансыздарбы мекендештер, бүгүн KG недвижимость агенттигинде дагы бир кыргыз жарандыгыбыз менен сделканы бүтүрдүк. Сделка жакшы бүттү. Кардарлар 25 январь күнү биздин агенттикке кайрылып, биздин агенттиктен одобрение алып, турак жайлуу болуп турат. Сиздердин үй бүлөңүздөрдү компаниянын атынан куттуктайм. Алган үйүңүздөр майлуу сүттүү үйлөрдөн болсун. Өзүңүз жөнүндө кичине тааныштырып кетсеңиз, кайсы жактын жараны болосуз? Биздин компанияны каяктан уктуңуз? Саламатсыздарбы? Биз силердин компанияңарды ушул соцсеттер рекомендовать этип келдик. Рахмат силерге, ийгилик. Бүгүн сделкабыз болуп өттү. Бүттү, бардыгы ойдогудай бүттү деп ойлойм, Ключту алды. Ключту дагы алды мекендештер. Компанияга 25 январь кайрылыптырсыз. Бир ай болгон жок мекендештер, бир ай боло элек сделкага чыгып отурабыз. Мунун себебин дагы айтып кетсеңиз, сиз үй бат тандадыңыз. Бул биринчи момент. Экинчи момент, одобрение дагы бат чыгып калды. Канча үй көрдүңүз? Биз 4 үй көрдүк. 4 үй көрдүңүздөр. Үйдү тандадык. Одобрение бат эле чыкты. 3 күндө чыкты. 2 күн үй издедик, 2 күн. Сделка бүгүн болду. Бир жуманын ичинде сделка, уже ключун алдык. Эми буюрса үйүбүздү ремонтлабыз. Үй жөнүндө кичине маалымат берип кеттиңиз. 14 миллионго алды мекендештер, 14 миллионго түштү үй. Квадрат аябай сонун, 88 квадрат метрдеги жаңы домдордон үйүңүз жөнүндө айтып кетиңиз. Үйүбүз ойдогудай, биз издегендей, аябай чоң квадрат метри, 3 комнат. Жаңы салынган. 17-жылкы үйлөрдөн. Ошол. Первоначальный взнос 9 миллион берилди. Ипотеканын суммасы 5 миллион чыкты. Ежемесячный платеж 130 миңден туура чыкты. Ремонту жок. Кудай буйруса уже бүгүн эле ачкычын алдык, себеби ал жакта эч ким жашабайт экен. Регистрациясы дагы бул жумада өтсө, значит, акт прием передачаны дагы барабыз. Бардык текшергени документтердин дагы. Эжеке дагы айтып кетсеңиз, биздин агентствобуздун айырмасы башка агентстволордон. Себеби өзүңүз дагы айтып кеттиңиз, Сбербанкка барып кайрылганбыз, бирок одобрение ала албадык деп. Азыр көп банк бербей калды Кыргызстандын немелерине, гражданствосуна, да. Ошол KG недвижимость кайрылгыла деп айтам да, сунуштайм. Потому что бат сделка чыгып, бат ключун алдык. Никакой это неме болгон жок да. Мындай жаман ой дегенчи. Ишенип келдик. Ишениңиздер, Адамдын өзүнө зависит этет да, мындай көңүлүмөн ичинен деген. Бат келдик, ойлонгондо жокпуз. 250 миң. Төлөдүк, договор түздүк. Бир күндүн ичинде. Ошол менен өздөрү байланышып, бат эле одобрение болду, сделка чыкты бүгүн, Кудайга шүгүр. Аябай кубанып турабыз. Рахмат силерге. Ишиңерге ийгилик. Рахмат. Биздин компанияны тандаганыңыздар үчүн дагы сиздерге ыраазычылык. Рахмат. Неме кандай деп айтсам, эч сомнение болгон жок да силерге. Ишенип келдик. Аябай чоң рахмат силерге, ийгилик ишиңерге. Потому что бат аябай неме болот экен да. Мындай рекомендация берип, жолдор эме кылып, канча неме да. Биз көп суммада сураган болсок деле ошону алып бердиңер да. Аябай сүйүнүп турабыз эми. Рахмат аябай чоң силерге. Сунуштайм KG недвижимость агентствосын. Ооба мекендештер айтып кетейин, одобрение алгандан кийин же болбосо үй алганда айтылып келгендей эле буга чейин сиздердин настроеңуздардан дагы көп нерсе зависит этет. Эжеке айткандай эле, экөөбүз дагы сүйлөшүп келатканда, мен эч кандай мындай сомнениям болгон жок деп келдим, мындай келип эле боло тургандай эле кылды. И так бир айга жетпей эле бул ички настройдон дагы көп нерсе зависит этет. Бир айга жеткен жок. Например, биз үй карап калдык да, болбосо 2 жуманын ичинде уже үйлүү болмокпуз. Анан башка
көп немелерди, роликтерди көрдүм, көп адамдар менен сүйлөшүп көрдүм. Көп агентстволорго барышыптыр да. Алар акчаны алат экен да, и созулат экен да, немesi процесс 3 ай, 1 жылга чейин. А бул жерде биз сүйүнүп эле турабыз. 3 жума болду. 2 жуманын ичинде ошо сделка чыгып, включенныйлыгын алып турабыз. Ишенимдүү. Кайрылгыла, например, без немеде, кандай десең, бат өзүнүн жумушун билип кыла турганын айтат. Кыздар иштейт экен аябай. Ооба, кардарылардан да көп нерсе зависит этет да. Самарага да бүгүн поддержка кылды аябай. Волноваться этип. Мен ойлогом да Самара өзү келет депчи. Колдоп телефондон. Рахмат аябай Самарага, Зульфияга. Жаркын эже сиздер менен үйүздешти. Байыркы ар бирөөбүздүн өзүбүздүн жумушубуз бар да. Этот любой вкусунда үйлөрдү жөнөтөт да. Рахмат Жаркын эжеге дагы, баарыңарга ийгилик. Рахмат эже. Да, кайрылабыз силерге. Буюрса экинчи үйүңүздөргө келиңиздер, мекендештер, өзүңүздөр уккандай эле одобрение чыгарда, үй тандоого келгенде сиздердин настроюңуздардан, сиздерден дагы көп нерсе зависит этет. Эже көп деле үй көргөн жок, 14 миллионго алса дагы первоначальный взносу бар болчу. Баягы кээркилер болбогон нерсени мечтать этип туруп алат дагы, убактыбыз көп кетип калат да бул учурда. Эмне калаарын так билди, аракетти чогуу көрдүк, ошентип дагы Самое главное ишенип келиш керек, и документтер так болуш керек, и бат издеш керек. Бат-баттан убагында барып, ачыш керек, а то чозулуп кетсе дальше. Проценттер может көтөрүлүп кетет, может банкта какой-то өзгөрүүлөр болот да. Биз ошодон неме кылдык да, батыраак кыймылдап уже көңүлүбүзгө жаккан квартираны сразу таптык. Ал деле неме да. Ушул чоң рахмат, ийгилик силерге. Рахмат эже. Мына дагы бир мекендешибиздин сделкасын ийгиликтүү аяктап бүтүрдүк. Жакынкы күндөрдө ушул жумада сонун бир квартирага барабыз. Чырнагой ремонту жок. Ремонтун кылгандан кийин дагы балким чакырат эжеке. Ошол мекендештер ремонту баштайсыздар. Бүгүн эртең баштайбыз. Мычишиде жайгашкан, Борисовкада сонун жаңы үй, квадрат аябай чоң. Куттуктайм дагы бир жолу. Ошо мекендештер биз менен болгонуңуздар үчүн рахмат. Кайрылыңыздар, колдон келишинче сделкаңыздарды өткөрүп, ачкычыңыздарды тапшырганга чейин сиздерге кызмат көргөзөбүз.